5 закон. Личность болгула. Бир күнү придворный шут жакшы жашагысы келди. Ал байлыкты, кызыктуу саякаттарды жана эң башкысы аны сыйлап турушкан деңседи. Бардык анын жашоосунда адамдар аны сөмбөө менен көргөзүп, карачы тетиги шутту дешчү. Адамдар аны сыйлап турушу керек. Ал өзүнүн өтүнүчүн жазып, королго берип жиберет. Шут көп жылдан бери аны кубантып, күлдүрүп жүргөндүктөн король ага жакшы акча төлөп берет. Шут өзүнүн жаңы бакытына ырахаттанып жатты. Ал кымбат үйдө жашады, даамдуу тамактарды жечү. Бирок анын айланасындагы адамдар аны калп эле сыйламыш болуп аткандарын байкайт. Ал элдер үчүн дагы эле шут боюнча калыптыр, бай болсо дагы. Андан сырткары ал байлыгын өтө тездик менен түгөтүп бараткан. Ал королдун акылман кеңешчисине өзүнүн проблемасы жөнүндө айтып берет. Ал жылмаюу менен башын чайкап, стаканды жана бутылкадагы винону көргөзүп: "Мен бул винонун баарын бул стаканга куя алмак эмесмин. Ал өтө эле кичине. Ошондой эле сенин личностьтиң өтө эле кичине сенин каалоолоруң үчүн. Король сага байлык берди, бирок сен аны кармап кала албайсың. Биз ишибизди жакшыртышыбыз үчүн биринчи кезекте өзүбүздү жакшыртышыбыз керек. Биз мындай адамдарды билебиз. Алар кырдаалдар жакшырсын деп күтүшөт. Ийгиликке жетиш үчүн же бир нерсени жасашты башташ үчүн. А чындыгында алардын кырдаалы эч убакта өзгөрбөйт, пока өздөрү ошол ийгиликтүү кырдаалды колдонгонду билмейинче. Кырдаалдар өзгөрүш үчүн биринчи личность өзгөрүш керек. Бул школдогудай болот. Биз биринчи класска окуйбуз, анан экинчи класска көчөбүз, анан үчүнчү класска. Бул акылдуу система. Канчалык биз жакшы болгон сайын ошончолук биздин иш-аракет кылгандарыбыз чоң болот. Кээ бирлер ойлошот, эгерде аларга 2 миллион евро берсе, аларга башка акчанын кереги жок болот деп. Бул туура эмес ой. А дегенде биринчи класска барыш керек. Биринчи ошол ситуацияга ориентировка кылганды үйрөнүш керек. 1000 еврону экономдоп откладывать эткенди үйрөнүш керек. Анан 10 000 доллар, анан 100 000 доллар жана башка. Биз жакшы кырдаалды күтүп отуруп эле акылдуураак болуп калбайбыз. Биз азыркы кырдаалды туура колдонгонду үйрөнгөндө гана өнүгөбүз. Мен ушул ишти жасаганга жетишерлик эле жакшымынбы деген суроо дайым эле жардам бербейт. Биз ошол ишти жасап атканда гана жакшы специалист боло алабыз. Эгер сен жаңы иште уже жакшы жасап атсаң, демек бул иш сен үчүн өтө эле жеңил. Анда сен өсө албайсың. Биздин өсүүбүз биздин ишибиз аркылуу болот. Атактуу адам жөнүндө ойлосок, анын иши аны атактуу кылган. Эйнштейн физикада өзүнүн теориясы аркылуу атактуу болгон. Бекенбауэр футболдогу өзүнүн жетишкендиктери аркылуу. Махатма Ганди Индияны тынчтык жолу менен бошотуп алганы менен. Мать Тереза адамдарга жардам кылганы менен атактуу болгон. Кандай гана атактуу адам жөнүндө ойлосоң дагы, ал өзүнүн кылган эмгеги аркылуу атактуу. Жакшы болуунун эң эффективдүү жолу өзүңдүн пределиңен ашуу, өзүңө койгон чегиңен ашуу. Өзүнө жакшы жашоону каалаган адам колдон келишинче эртерээк иштеп башташ керек. А дегенде колунан келбеши мүмкүн. Бул коркунучтуу эмес. Көп иштеш керек, таштап салбаш керек. Ийгилик бизди байыраак кылат, а каталар бизди акылдуураак кылат. Эсиңердеби айдоочу жөнүндө притчаны? Ал абдан аракеттенип талаан айдайт. Уруктардын бардыгы эле топуракка түшпөйт. Кээ бирин чымчыктар жеп салышты. Кээ бири жолго түштү. Кээ бири тикенектердин арасына түшүп калып атты. 5 негизги эрежени чыгарса болот. Биринчи, бардык себилгендердин баары эле өспөйт. Биз көптү себишибиз керек, анткени баары эле өспөйт. Биз бир эле урукка ишенбешибиз керек. Экинчи, өзүңдүн душмандарың эле оюңду топтой бербе. Андан көрө өзүңдүн ишиңди кылганың жакшы. Ким душманы менен күрөшө берсе, өз максатына дээрлик жетпейт. Эсиңде болсун,
ийгиликтүү адамдын дайыма душманы бар. Айдалып аткан буудайларга дайыма чымчыктар даяр болуп турса деле, айдоочу уруктарды андан ары себе берет. Үчүнчү, адегенде биз вложение кылышыбыз керек. Бардык жакшы уруктардын баарын себишибиз керек. Андан кийин гана түшүм чогулта алабыз. Эмгек кылгандан кийин гана анын жыйынтыгы болот. Алам эмгек үчүн сыйлык берет, кечирим сураган үчүн бербейт. Адамдар ушул жаратылыштын законду өзгөрткүсү келип аткандарын көп көрөбүз. Бирок антип түбөлүк бактылуулукка жетүү мүмкүн эмес. 4 эреже. Бизде сабырдуулук болуш керек. Өсүш үчүн убакыт керек. Урукту сеп туруп, 2 күндөн кийин эле түшүмдү чогулта албайбыз. Бир иш кылган жетиштүү эмес. Сабырдуулук менен жыйынтыкка жетебиз. 5 эреже. Эмнени айдасак, ошонун түшүмүн алабыз. Биздин жакшы секкендерибиз бизди жашоодо коштоп жүрөт. Биз өзүбүздүн уруктарыбызга көңүл бурушубуз керек. Алардын арасынан любой өсүп чыгышы мүмкүн. Эмне үчүн ийгиликтүү адамдар аз? Бүгүнкүдөй жакшы шанс мурда болгон эмес. Башында эле ийгиликти токтотуп коюучу 6 тоскоолдук бар. Адамдар үчүн бирдей жашоо шартын түзүп бергенге болбой турган себептер. Ал адамдык ички процесстер. Аларга сырттан таасир бергенге дээрлик мүмкүн эмес. Ал 6 тоскоолдук булар. 1. Заносчивость, текебердик. Бардык сөзгө суроосунан дагы жобу даяр болуп турган адамдар менен кезиктиңер беле? Гете дагы айткан. Көбүнчө адамдар маанилүү болгусу келет, бирок баары андай болушпайт. Адам окуучу болуш керек. 2. Невежество, надандык, сабатсыздык. Көбүнчө адамдар ар кандай себептер менен жаңы нерсени алганга даяр эмес. 3. Тщеславие, убаракерчилик. Биз өзүбүздү өтө эле важный, маанилүү болуп көрүнгөндү жакшы көрөбүз. Биз көбүнчө убактыбызды сырткы көрүнүшкө жумшайбыз. Жана убактыбыз чындыгында маанилүү иштерге жетпейт. Андан сырткары өтө эле важный болуп көрүнө берген акылдуулуктун белгиси эмес. 4. Страх, коркуу, жаман нерсенин болоорун элестетүү. Ошентип бизге кереги жок ойлорго эле оюбузду топтой беребиз. Бул образды ушунчалык көп мээбизге кармай берип, биз аны оңой эле чындык болуп калчудай элестетебиз. 5. Неуверенность в себе. Өзүңө ишенбегендик. Биз өзүбүздү бир нерсеге татыктуу эмеспиз деп эсептейбиз. Эгер биз өзүбүздү бирөөлөр менен салыштырсак, өзүбүздүн күчүбүзгө күмөн саноо пайда болот. Өзүбүздүн күчүбүзгө көңүл бургандын ордуна биз систематикалык түрдө өзүбүзгө ишенимди бекитишибиз керек. Бул үчүн биз өзүбүздүн ийгиликтерибизди жазып туруу эмгек жардам берет. 6. Вина, күнөөлөө. Көбүнчө адамдар өздөрү каалагандай жашоодо жашашпайт. Анткени эгоист адамдар аларды манипуляция кылып турушат. Эгерде бизде максат болсо, бизге навязывать этилген күнөөлөө сезим өзүнөн өзү жок болот. Ушул тоскоолдуктардын баары жөнүндө ушул аудио семинарда сүйлөшөбүз. Бирок бир гана жумуш ийгиликти камсыз кыла албайт. Иштөөнүн 4 мүмкүнчүлүгү бар. Биз жумушубуздун жаман жакшысын айырмалай алабыз. Жакшы жактарын ишибиздеги 3 өбөлгө түзөт. 1. Жумуш рахаттануу алып келет. 2. Жумуш сенин талантыңа, жөндөмүңө туура келет. 3. Ал жумуш башкалардын проблемасын чечип бере алат жана жетишерлик акча тапканга мүмкүнчүлүк берет. Маанилүү же маанисиз жумуштарды өзүнө жараша позитивде же негативде жасайсың. Мында башкы ролду жогоруда айтылган 6 тоскоолдук ойнойт. Ойлонуп көргүлө, 4 абалдын кайсысында сиз азыр турасыз? 1. Биз мааниси жок эле иштерди негативдик мамиле менен жасайбыз. Мындай жумуштун жыйынтыгы катастрофага алып келет. Жашоо маанисиз, кубанычсыз болуп калат. 2. Биз позитивдүү установка менен кереги жок кыймылдарды жасайбыз. Ошондой болгондо кээ бир максатыбызга жетишибиз мүмкүн.
Бирок көп энергиябызды, убактыбызды жөн эле бекерге, ийгиликсиздикке коротобуз. Үчүнчү, биз керектүү иштерди жасайбыз, бирок туура эмес көз караш менен. Ошентип биз бир азыраак ийгиликке жетишибиз мүмкүн, бирок акыры аягында баары бир максатыбызга жетпейбиз. Төртүнчү, биз керектүү ишти жакшы настрой менен жасайбыз. Ошондо гана биз каалаган жыйынтыкка тезирээк жетебиз. Бул бөлүүнү оңой эле, бирок ал биздин жашообузга дал келет. Бул биз туура иш кылып атканыбызды текшерүү үчүн тезирээк текшергенге жардам берет. Башкача айтканда, сен өзүңдүн талантыңа туура келүүчү, жашооңдо жакшы эмоция берүүчү иште иштейсиңби? Андан сырткары сиз туура установка менен иштейсиңби? Эгер сиз керектүү иш менен алектенбесеңиз, настроюңуз туура эмес болсо, ойлонуп көрүңүз, эмнени өзгөртүш керек? 6 тоскоолдукка, текебердикке, сабатсыздыкка, убаракерчиликке, коркууга, өзүнө ишенбөөгө жана күнөөлүү сезимге, жолуңуздан тосконго жол бербеңиз. Көпчүлүк адамдар адилетсиздик жөнүндө айтышып ыйлап наалышат дагы, ошол эле убакта жаман настроениясы менен туура эмес эле иштерди жасап жүрө беришет. Жана эмнени жоготуп төгүп алса, ошолорун чогултуп алганга аракет кылышат. Алар жаратылыштын законун игнор кылышат. Жеңүүчүлөр жакшы кырдаалдын келишин күтүп отуруп, убактыларын бекер кетиришпейт. Алар энергиясын жоготушпайт. Алардын колунан келбей турган иштерди өзгөртөм дешпейт. Алар убактыларын актанууларга кетиришпейт. Алар билет, керектүү иштер менен, шыктануу менен алектенсе, жашоо кырдаалы автоматтык түрдө өзгөрөрүн билишет. Ричард Бах айткан: жашоонун башталышында ар бирибиз мрамордун кесегин жана аны обработка кылыш үчүн керектүү инструменттерди алабыз. Биз аны өмүр бою обработка кылбай эле көтөрүп жүрө беришибиз мүмкүн. Же ал мрамордон урандыларды жасашыбыз мүмкүн, же аны жакшы формага келтирип алышыбыз мүмкүн. Жашообузду бактылуу жана ийгиликтүү кылып алышыбыз мүмкүн. Биз төрөлгөндө эле бактылуу жана ийгиликтүү болууга укук берилет. Бирок бизде ийгиликтин 6 душманына, башкача айтканда 6 тоскоолдукка токтоп калууга укук жок. Жөн эле каалап коюу бизди бай, ийгиликтүү кылбайт. Биз өзүбүздү жеңгенде гана максатыбызга жетебиз. Максатка умтулган, күчтүү, багытталган, эмгекти, ишти эч нерсе алмаштыра албайт. Жеңүүчүлөр билет, алардын таланты аларга ийгиликке жетүүгө гарантия болуп берерин.